Airbus H125 учагы бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында кызмат кылууда. Атайын адистер даярдыктан өтүп жатышат. Бүгүнкү күнгө чейин дал ушул тик учак менен 3 ирет альпинисттер куткарылды. Сапарали Бекмурзаев Кыргызстандагы эң тажрыйбалуу учкучтардын бири. Бул кесипти ал 30 жылдан бери аркалап келатат. Учурда жаңы тик учакты айдоону жаш адистерге үйрөтүүдө. Эки учкучту биз уже бирөөсүн даярдап бүткөнбүз. Июль-август айында азыркы убакта экинчи учкучубуз окуу процесси болуп атат. Бул вертолетко учканга учкучтардын 300дөн кем учуу сааты болбош керек. Учуу убагында ар жыл сайын летчиктердин өзүнүн квалификациялык текшерүүлөрүн биз Airbus фирмасынын шеф-пилоттору менен экзаменационный, анан контрольный полетторуну учуп турабыз. Францияда өндүрүлгөн жогору суроо талапка ээ тик учакты Кыргызстан өз каражатына сатып алган. Көп функционалдуу болуп саналат. Тоолордо кырсыкка учураган жарандарды куткарууда көйгөй жаралып келгендиктен, өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай техниканы сатып алууну көп жылдардан бери максат кылып келаткан эле. Кыргызстанга алып келинген жай мезгилинен бери 100 сааттан ашык учту. Альпинисттерди куткаруудан сырткары Баткенде болгон окуяларда тиешелүү адистерди чек ара аймагына жеткирип турду. Тик учак менен бирге 58 өрт өчүрүүчү унаада сатып алынган. Алардын 12си Бишкекте пайдаланылып жатат. Машыгуулар апта сайын өтүп турат. Өрт өчүрүүчү унааларды максаттуу пайдаланыш үчүн биз башкармалыктан жалпы 80 техник айдоочуларды, улук техниктерди окуттук. Бул Варгашин заводунан дагы адистер атайын келип, бул жерде окутууларды жүргүзүп кетишкен. Россиядан келишип. Бүгүнкү күндө ошол окуудан өткөн техник айдоочулар бул унааларды пайдаланып өрттөрдү ыкчам өчүрүүгө жетишип жатышат. Илгеркилер 2 тонна суус менен болчу. Андан кийинки 2008-жылкы келген зилдер 4 тонна суус менен болчу. Бул азыр өзгөчөлүгү 6 тонна суу менен өрт өчүрүүчү шаймандары көбүрөөк, чем мурункуларга караганда. Кыпчылып калса данкраттар бар, гидравлический данкраттар. Болгаркасы бар, бензиновый. Булардын рукавтары көбүрөөк, и ПТВлары, башка шаймандары көбүрөөк буларда. Мурункуларда бирден эле шаймандар болчу. Мисалы үчүн 1 лом, 2 лом ушундай эле болчу. Буларда азыр шаймандары көп. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары былтыркы жылдан баштап гана олуттуу жаңыланып толуктала баштады. 2 жылга жетпеген убакыт аралыгында республикалык бюджеттин эсебинен жана эл аралык донорлордун жардамы менен 213 техника сатып алынган. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.